Ош шаарында коронавирустан 108 жаран айыкты. Учурда 3 гана бейтап ооруканада дарыланууда. Бул тууралуу Ош шаар мэри Талайбек Сарыбашев бүгүнкү брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында шаар боюнча жалпы 113 адам коронавирус жуктурган. 113 жарандын 108 айыгып чыкты. Учурда 3 бейтап ооруканада дарыланып жатат. 2 жаран коронавирустун кесепетинен каза болгон. 4000ге жакын жаран 28 күндүк үй карантинде болду. 8333 үй бүлөдөн 23281 адам текшерүүдөн өттү, деди Сарыбашев. Ал билдиргендей, Ош шаарында 20 обсерватор даярдалып, анда 2226 орундук каралган. Белгилей кетсек, Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 1016-ны түзөт. Илдеттен 688 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 12 адам каза болгон. Бүгүнкү реалдуулук өнөктөш өлкөлөрү менен кызматташууну активдештирүүнү талап кылат. Россия Федерациясы биздин башкы өнөктөш. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Андрей Аверчук менен онлайн жолугушуу учурунда айтты. Жолугушууда козголгон маанилүү маселелердин бири жаратылыш газынын баасын төмөндөтүү болду. Бул биз үчүн өтө аяр маселе. Албетте, бул суроону бир заматта чечип койгонго болбойт, бирок биз оңдуу жооп алабыз деп ишенебиз. Ошондой эле антикризистик чаралардын экинчи пакетин алкагында бизнести каржылоодо Россия Кыргыз өңгүрү фондунун бош каражаттарын пайдалануу мүмкүндүгүн карап чыгуу сунушталууда, деди вице-премьер-министр. Өз кезегинде Россия тарап сунушту карап чыгууга убада берди. Жолугушууда бир катар маселелер, анын ичинде Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасынын бажы органдарына техникалык жардам көрсөтүүсү, товарларды маркировкалоонун жүрүшү жана салык чогултуу боюнча маселелер каралды. Тараптар жарыяланган кайчылаш жылдын алкагында иш-чаралардын планын аткарууну жандандыруунун зарылдыгы тууралуу бир пикирге келди. Кыргызстан Өзбекстандын Сардаба суу сактагычынын жарылышынан улам жабыркаган калкына гуманитардык жардам жөнөттү. Тийиштүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн басма-сөз кызматы кабарлады. Гум жардам 1000 тонна цемент, 100 тонна күрүч жана 10 тонна өсүмдүк майынан турат. Сардаба суу сактагычы 1-майда жарылып, жакын жердеги айыл кыштактарды суу каптай баштаган. Суунун агымы ошол күнү кечке жуук токтогон. Сардаба, Ак Алтын, Мирзабад райондорунан 70 миңдей адам коопсуз жактарга шашылыш көчүрүлгөн. Дамба жарылгандан кийин пайда болгон суу ташкыны коңшу Казакстандын Түркстан облусундагы 4 кыштакты да каптаган. 2-майда Мактаарал районунда өзгөчө кырдаал жарыяланып, атайын штаб түзүлгөн жана 5500 адам эвакуацияланган. Ок жеген аскер кызматкери каза болду деп социалдык тармактарда тарап жаткан маалымат чындыкка келбейт. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы атышууда жарадар болгон жоокер Улуттук госпиталга которулду. Бүгүнкү күндө чек арачынын абалы туруктуу оор деп бааланууда. Ал эми калган 2 аскер кызматкери Улуттук госпиталдын хирургия бөлүмүндө жатат. Алардын абалы канааттандырарлык. Баардык ок тийген аскерлер дарыгерлердин көзөмөлүндө жана тийиштүү дарылануу алып жаткандарын министрликтен билдиришти. Белгилей кетсек, Facebook социалдык тармагында айрым колдонуучулардын жоокердин каза болгондугуна байланыштуу жакындарына көңүл айткан билдирүүлөрү чыккан.